Семинарға Айгүл Султанова Сузак районундағы номер 77-ші Түмөнбай Байзақов мектебінен қатышып жатат. 32 жылдан бері башталгыч класс мұғалімі болып эмгектенүүдө. Буга чейин башталгыч класстарга математика сабагын өтүүдө бир багыттуу болуп өтүп келишкен. Үйрөтүлүп жаткан жаңы метод окуучуга өтө ыңгайлуу дешет. Буга чейин колдонбогон жаңы методдор. Буга чейин биз мугалимдер математикада мисалды чыгарып эле бир эле чыгарылышын айтып туруп калчу элек. Ал бул долбоордо бир эле мисалдын бир нече жол менен чыгарылышын, бир нече жолун модельдештирүү аркылуу дагы балдар өз колдору менен көрсөтүп, ар кандай ыкма менен түрдүү жолдор менен бир эле жоопту түрдүү жолдор менен чыгарса болоруна балдар өздөрү ынанышып, математикалык тилдери өрчүп атат, ойлоосу өрчүп атат. Бул окутуудан улам мугалимдер окуучуларга математикалык кырдаалды талдоого жана талкуулоого, маселелерди альтернативдүү ыкма менен чыгаруу жолдорун сунуштоого жана өз сунуштарын негиздөөгө мүмкүнчүлүк берүү аркылуу окуучулардын окуп үйрөнүү ишмердүүлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизе алышат. Өзү бизде математика сабагында окуучу тапшырманы аткарганда, ал туура аткарды же туура эмес аткарды, ошол нерсеге гана басым жасалып, анан аны кантип аткарды, эми үчүн антип аткарды дегенге көбүнчө биз көңүл бурбай келчүбүз да. Анан бүгүнкү иш аракеттерде эң негизги басым жасалчу нерсе окуучу эмнени ойлонуп атат, кантип ойлонуп атат, туура ойлонуп атабы, туура эмеспи, ушуга мүмкүнчүлүк берилип атат. Анан балдар ошол нерсенин негизинде өзү мугалимдин алдында дагы коркуу сезим болбойт да, себеби мугалим мүмкүнчүлүк берип атат да, ката ойду да айтып көрсүнчү. Анан эмне жаңылыштык болуп атса мен ошо балага жардам берейин деген максатта биз мүмкүн болушунча ар бир модулдарда, тренингтерде мугалимдерге ушул нерсеге көңүл буруңуздар деп, анан окуучулардан аябай жакшы натыйжалар болуп атат, сабактарга барып катышып атабыз. Буга чейин министрлик жана USAID аркылуу 3540 мугалимге атайын планшеттер берилген. Эми математиканы жөндөөгө ыңгайлуу түзүлгөн китептерди да акысыз беришти. Азыркы учурда биз тереңдетилген математикага келип калдык. Бул учурда биздин берип аткан материалдарыбыз, мугалимдер окуп аткан материалдын бардыгы ушул Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин стандарттын негизинде башталгыч класстардын окутуу предметтери боюнча иштелип чыккан материалдар болуп эсептелет. Ошондуктан биздин башталгыч класстын мугалимдери келечекте ушул балдардын математикалык өнүмдөрүн өнүктүрүүгө чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Андан сырткары бүгүнкү күндө бизде Жалал Абад областы боюнча 77 улуттук тренер атайын окутуудан өтүп жатышат. Бул окутуудан кийин 2023 жылдын январь айынан май айына чейин Жалал Абад областында тандалып алынган 356 максаттуу мектептин 3540 мугалими ушул тереңдетилген математика боюнча атайын окутуулардан өтүшөт. Окутуу 3 күнгө созулган USAID-тын окуу керемет долбоору аркылуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте окутуп жаткан долбоорго 1686 мектеп тартылган. Негизги багыт математиканы алгачкы баштаган окуучуларга математика сабагын жөнөкөйлөштүрүү жана терең түшүнүк берүү болуп саналат. Эгерде сиз 3 тапшырма берсеңиз, 3 фигураны түзүү тапшырма берсеңиз, анда 3 фигураны мисалы үчүн. Барчынай Жанзакова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.